Ош шаарынын вице-мери Асылбек Топчубаев шаар аймагында жайгашкан Ош Ноокат жолундагы тосмого барды. Башка райондордон шаарга кирип жаткан айдоочулар санитардык талаптарды сактабай, бет капсыз шаарга кирип жатат. Тосмодо жарандарды текшерип жаткан санитардык дарыгердин айтымында, айдоочуларга бет кап тагуу күн сайын айтылганы менен бул көрүнүш кайра эле жүз берүүдө. Маскасы жок айдоочулар жана ошондой эле жүргүнчүлөр көп болуп атат. Биз баалардын баарын эскертип атабыз. Эми бунун үчүн биз мэриядан да суранат элек. Мүмкүнчүлүк болсо ушул Ноокат, мисалы, депо-посту биз Ноокат жактан келеткандарды машинаны кайтарууга уруксат берсе. Себеби биз айтсак угушпай атат. Күндө айтабыз, маскаңыздар кана деп. Бирок маска такпаган эми. Мүмкүнчүлүк болсо ошо маскасы жокторду шаарга киргизбей эле коюш керек. Биздин оюбуз ушул да. Эгер санитар нормаларды ушинтип сактабай койсоңор, анда маршруттарды ham, автобустарды ham токтотобуз. Мына 2 ай токтоттук, кыйналдыңарбы? Ана эми болсо мына без маска жүрөсүңөр. Бул коомдук транспорт, бири-бириңерге жугушу мүмкүн. Азыр бир оорулуу чыгып, жерде отуруп, бардыгыңарга жуктурат. Эпидемиологдор коомдук транспортто бет капсыз жүрүү кооптуу экендигин баса белгилейт. Бирок шаар аймагындагы тамактануучу жайларда жана жүргүнчүлөрдү ташуучу унааларда бет капсыз жүргөн жарандар кескин көбөйдү. Асылбек Топчубаев аларга түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүү шаардык штаб кеңешинде карала тургандыгын белгиледи. Ал үчүн биз өзүбүздүн штабта ошол маселени коюп атабыз. Бирок ушул биз ойлоп атабыз да, буну мыйзамга киргизип, биз элди кыйнагандан көрө, биз ушу түшүндүрүү иштери менен гана ушул нерсени алып барсак депчи. Биз ошол соода түйүн кылып аткан адамдарды маскасы жок болсо, соода кылбаңыз. Эгер маскасы жок болсо, магазинге киргизбеңиз. Эгер маскасы жок болсо, ошол немеге коомдук тамактануучу жайга киргизбеңиз. Эгер маскасы жок болсо, коомдук транспортко чыгарбаңыз. Эгер маскасы жок болсо, таксиге чыгарбаңыз деген ошондой талаптарды коюп атабыз да. Биз ошо санитардык нормалар боюнча карап текшердик. Андан соң бет кап тагуу боюнча түшүндүрүү иши айдоочуларга дагы жүргүзүлдү. Унаага бет капсыз чыккандардан айдоочу талап кылуусу керектиги айтылды. Бет капсыз жүргөн жарандар Борбордук базарда дагы кескин көбөйгөн. Бул Ош шаарындагы кийим сатуучу базар, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде жарандардын саны өтө көп. Биз жарандардан жана сатуучулардан эмне себептен бет кап тагылмай жаткандыгын сураганыбызда ар түрдүүчө жоопторду айтышты. Мынандай ысыкта элестет, вообще дам жетпей кетет. Ысык, мына менен элестет, хыбысын таксаң деле дам жетпей кетет. Тамас байке, эмне үчүн маска такпай атасыз? Маскабы? Ажа коркпойсузбу, адам көп жерде. Маска тагынабыз. Жык жерде эмнеге маскаңыз жок, айтпаңызчы. Маскабыз бар биздин. Маска тагынып эле жүргөнбүз, азыр эми ысып кичине чарчап чечтик. Маскабыз бар. Коркпойсузбу негизи? Коркобуз, сактанабыз. Маскабыз бар. Коркпойсуңбу бул жерде, коркпой атасың, адам көп жерде. Ала? Ысыкта тагыныштан эме алып. Мен бул жерге аптекага киргем, анан киргенде болсо маскамды чечип сүйлөчү, мен укпай атам дейт. Анан чечип сумкама салып, унутуп калдым. Ошо? Автобазардын тегерегинде жактарда, башканан кээ бир базарларда ошо бет капсыз жүргөн, бет капсыз соода кылып аткан сатуучуларды көп эле кездешүүсү болуп атат. Бул боюнча дагы азыр маселени карап атабыз. Эртең бүрсү күнү вице-мэрдин алдында дагы жыйын болот бул боюнча. Анан кийин бизде ЧПК деген бар. Ошо ЧПКга маселенин, ЧПКнын чечими менен мүмкүн айрым бир базарлардын ишмердүүлүгүн мүмкүн 5 күнгө, 10 күнгө, бир 15 күнгө чейин токтотуу чечими кабыл алынышы мүмкүн. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал ар бир жарандын бет кап тагынуусун шарттайт. Мунун арты менен оорунун жайылуусун алдын алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Бирок жарандардын көңүл кош мамилеси Бишкек шаарында бет кап такпагандарга айып пул салууга чейин жеткирди. Бирок Ош шаарында азырынча бул талап коюла элек. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар.